Саламатсыңарбы менин окуучуларым. Мен Каракол шаарында номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан бышыктоочтун милдетин зат атоочтордун аткарышы деген теманы өтөбүз. Сабактын максатын жана көрсөткүчтөрүн айтып кетейин. Бышыктооч боюнча алган билимдерин эске салышат. Бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөздөрдү биле алышат. Кыргыз тилинде туура сүйлөөгө, оозеки көндүмү өнүгөт, кыргыз тилине болгон сүйүүсү калыптанат. Кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө патриоттуулукка тарбияланышат. Окуучулар бышыктоочтун милдетин зат атоочтун аткарышы боюнча маалымат алышса, кыймыл-аракеттин ордун багыт билгизип бышыктоочтун милдет аткараарын билишсе, кыргыз тилин туура сүйлөй алышса, оозеки көндүмү өнүксө, кыргыз тилине болгон сүйүүсү калыптанса, кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө патриоттуулукка тарбияланышса. Балдар, биз өткөн темаларды эске салалы. Суроолорго көңүл бургулам. Бышыктооч деп эмнени айтабыз? Ал сүйлөм мүчөсүнүн кандай бөлүгү болот? Бышыктооч кандай суроолорго жооп берет? Бышыктоочтун кандай түрлөрүн билесиңер? Жоопторун менин дарегиме жазып жибергиле. Бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр: зат атоочтор, сын атоочтор, сан атоочтор, тактоочтор, жандоочтор менен айкалышкан сөз түркүмдөрү, жана туруктуу сөз айкаштары, жана ошондой эле чакчылдар. Зат атооч, сын атооч, сан атооч булар заттын ар кандай кырдаалын көрсөтсө, бүгүнкү темада зат атооч кыймыл-аракеттин түрдүү белгисин көрсөтөт. Бул таблица кийинки темаларга силерге көнүгүүлөрдү аткарууга жардам берет. Ошондуктан ар дайым эске салып жүргүлө. Бышыктоочтун милдетин зат атоочтордун аткарышы: кыймыл-аракеттин ордун, багытын билгизип, чыгыш, жатыш, барыш жөндөмөсүндө турат. Зат атоочтор бышыктоочтун милдетин аткарат. Эми мисалдарга өтөлү. Талаада жазгы жумуш кайнайт. Жазгы жумуш кайда кайнайт? Талаада. Талаада орун бышыктооч. Бул бышыктоочтун милдетин жатыш жөндөмөсүндө зат атооч аткарат. Кийинки сүйлөм: шаардан чыгып, үйгө бат келдим. Кайдан чыгып? Шаардан. Шаардан орун бышыктооч. Бул бышыктоочтун милдетин чыгыш жөндөмөдө зат атооч аткарат. Дагы бир сүйлөм бар. Ал күнү шаарга өтө кеч жеттик. Кайда жеттик? Шаарга. Шаарга орун бышыктооч. Бул бышыктоочтун милдетин барыш жөндөмөдө зат атооч аткарат.
Балдар, сүрөттө дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовду көрүп жатасыңар. Демек, бүгүн Айтматов жөнүндө окуйбуз. Келгиле, жаңы жардамчы сөздөрдү ойлонуп окуйлу. Өмүрдүн дарыясы. Орусча здесь как вечность. Тынымсыз, беспрерывно. Күркүрөө, гудеть. Балтыркан отрочество. Азыр Чыңгыз Айтматов тексти менен таанышабыз. Балдар, мени кунт коюп уккула. Талас өрөөнүндө өмүрдүн дарыясы сыяктанып, күркүрөө суусу тынымсыз агып жатат. Суу капчыгайды жара күркүрөп келип, колхоз таласын көздөй агып кетет. Дал ушул күркүрөө суусунун боюнда шекер кыштагы турат. Чыңгыз Айтматов ушул айылдын баласы. Анын балтыркан өмүрү күркүрөө суусунун боюндагы шекер кыштагында өттү. Ал ушул жерде айылдык мектепке кирип кат тааныды. Согуш мезгилинде араба айдап чөп чапты. Суу сугарып, колхоз ишине кол кабыш кылды. Согуш аяктаганда техникумдан кийин айыл чарба институтунан окуду. Азыр Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көп тилдерге которулду. Ал мамлекеттик жана эл аралык белгилүү сыйлыктардын ээси. Азыр болсо, балдар, текстке тапшырма. Бул тексттен бышыктоочтордун милдетин аткарган зат атоочтордун алдын сызгыла. Мен силерге биринчи абзацты талдоодо жардам берейин. Чыңгыз Айтматов. Талас өрөөнүндө өмүрдүн дарыясы сыяктанып, күркүрөө суусу тынымсыз агып жатат. Агып жатат. Эмне кылып жатат? Агып жатат. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Кайда агып жатат? Талас өрөөнүндө. Талас энчилүү ат. Өрөөнүндө орун бышыктооч. Бышыктоочтун милдетин зат атооч жатыш жөндөмөсүндө аткарат. Кийинки сүйлөм. Суу капчыгайды жара күркүрөп келип, колхоз талаасын көздөй агып кетет. Сүйлөмдүн баяндоочун табабыз. Агып кетет. Эмне кылат? Агып кетет. Баяндоочтон суроо беребиз. Кайда агып кетет? Колхоз талаасын көздөй. Бул бышыктооч. Колхоз зат атооч. Талаасын зат атоочтун орун бышыктоочу жатыш жөндөмөсүндө. Көздөй зат атоочтун жандоочу. Кийинки сүйлөм. Дал ушул күркүрөө суусунун боюнда шекер кыштагы турат. Эмне кылат? Турат. Сүйлөмдүн баяндоочу. Баяндоочтон суроо беребиз. Кайда турат? Күркүрөө суусунун боюнда. Күркүрөө энчилүү ат. Суусунун зат атооч. Боюнда жандооч. Бышыктоочтун милдетин зат атооч аткарат.
Кийинки тест тапшырмага өтөлү. Кайда жүрсөң да жаш кезде чоңойгон элге, жерге кайрылып келгиң келет. Асты сызылган бышыктоочтун милдетин кайсы сөз түркүмү аткарды? А. Сынаточ, Б. Зататоч, В. Санаточ, Г. Такточ. Кунт коюп уккула. Бышыктоочтун милдетин аткарган зататоч кайсы суроолорго жооп берет? А. Эмнеге, эмне үчүн? Б. Кандай, кантип? В. Кайда, кайдан? Г. Качан, кайсы убакыттан? Туура жообун албетте табасыңар деп ойлойм. Жоопторун мага жазып жибергиле. Үйгө тапшырма. Китептен Чыңгыз Айтматов тексти окуу, түшүнүү. Экинчи абзацтан бүгүнкү темага байланыштуу бышыктоочтун милдетин зататоч аткарган сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазуу. Бышыктоочтун астын сызуу. Текстин мазмунун орусча айтып бергиле. Ушуну менен биздин сабак аяктады. Баарыңарга ден соолук, акылдуулук, биримдик каалап, кыргыз тили мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Саламатта калгыла.